Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүнкү өтүлө турган темабыз я көрүнүшүндөгү алиф же яун алифия арабчасы. Кыскасы көрүнүшү я, бирок кызматы алифтин кызматын аткарган кээ бир сөздөр бар. Ошолор тууралуу таанышмакчыбыз. Жазылып турган сөздөргө карай турган болсок, мисалы илә же болсо иләйя деп окуп алышыбыз мүмкүн. Анткени бул я тамгасы да. Бирок мындай жазылганы менен биз бул сөздү кантип окуйбуз? Мисалы илә деп созобуз, анткени алиф болгондугу үчүн. Ушул алифтин ордун бул я алмаштырып атат. Ошон үчүн я көрүнүшүндөгү алиф же я сүрөтүндөгү алиф деп айтсак туурараак болуш керек. Кыскасы муну иләйя эмес, илә. Байкап атасыздарбы? Бул жерде кичинекей алифти коюп койгон. Бизге жеңил болуштугу үчүн муну иләйя эмес, балким илә деп муну аны созгондо ушуга кошумча бир эки алиф өлчөмүндө илә деп созуш керек экендигин. Же болбосо аля сөзү дагы ушундай. Алифтин мисалы түшүнүктүү болуш үчүн биз өзүнчө бир жаздык. Аля сөзү муну кандай окуган болсок, буну дагы ошонтип окуйбуз. Алая эмес, аля. Мындай келгендиги туура Куранда. Же болсо таштиттүү тамга. Анна. Адатта мындай анна дагы бар. Анна. Буну кантип окуган болсок, буну дагы ошонтип окуйбуз. Айтайын деген негизги нерсе бул. Я, алиф кандай кызмат аткарып аткан болсо, ошондой эле кызматты бул аткарат дагы. Анна я эмес, балким анна деп эле окулат. Же болбосо эң белгилүү сөздөрдөн Кур'ан-ы Керимде аябай көп аты эскерилген сөз пайгамбардын аты Муса. Муса. Му эки алиф өлчөмүндө Муса. Алиф менен эмес, балким я менен алифти созулган сыяктуу Муса деген сыяктуу окулат. Муса. Бул туурадагы мындай эч качан жазылбайт. Түшүнүктүү болуш үчүн биз салыштырып жаздык. Алиф сүрөтүндөгү янын кызматы кандай экендигин. Же болбосо дагы экинчи улуу пайгамбарлардын дагы бирөөсү Иса. Эки алиф өлчөмүндө, анан са алифти созгон сыяктуу. Иса. Сауаха. Караңыздар, бул жерде я келип атат сөз ортосунда, янын үстүндө кичинекей алиф. Биз буга чейинки сабактарыбызда кичине көрсөтүлгөн алиф же Кур'ан-ы Керимдеги кичинекей тамгалар деген темада карап көрсөңүздөр, ушундай алифтер келет дегенбиз. Ошонун ордун аткарып атат бул жерде. Алифтин ордун аткаргандыгы үчүн бул жерге кичинекей алиф коюлуп коет. Бул Кур'анда ушундай жазылат. Мисалы, окулганда бул сыяктуу. Сауаха. Ва сыяктуу. Сауаха. Сауаяха эмес. Сауая деп яны окубайбыз мындайча айтканда. Я жазылат, бирок алифтин гана кызматын аткарат. Акыркы сөз уқбаха. Уқбаяха эмес. Уқбаха. Түшүнүктүү болуш керек. Я көрүнүшүндөгү алифти түшүндүрдүк деп үмүт кылабыз. Кыскасы, я менен жазылат дагы, бул алиф кандай кызматты аткарган болсо, ошондой эле кызматты аткарып окулат. Иля, аля, анна, Муса, Иса, сауаха, уқбаха. Экинчи тамга болсо бул вау тамгасы. Вау тамгасы жазылат дагы, бирок жогорудагы эле я менен алиф алмашкан сыяктуу эле булда дагы вау жазылат, бирок алифтин кызматын аткарат. Ошон үчүн вау алифия же болбосо вау сүрөтүндөгү алиф дейбизби же вау көрүнүшүндөгү алиф, кыскасы вау жазылат, алифтин кызматын аткарат. Биринчи сөздү карай турган болсок, мисалы Куранда ушундай сөз келет. Солатун. Вау жазылды. Бул жерде вауды көп адам биринчи Куран окуп атканда ушундан адашып калат дагы. Вауды караса үстүндө кичинекей алиф турат.
Демек бұл солаватун деген сөз окшойт деп адашып калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Балким бұл алифтин. Алиф менен болгондо кантип окуйт элек? Солатун деп окуган сыяктуу эле бул жерде дагы сола ла дегенде алифтин ордун я аткарып атат. Дагы бул жерде вау окулбай калат. Мындайча айтканда солава деп жүрбөйбүз. Солатун бүттү. Же болбосо закат. Закатун. Закаватун деп окушубуз мүмкүн. Жок. Закатун түшүнүктүү болуш үчүн жазып атабыз биз. Куранда мындай сүрөттө келет, бул мындай абалда эч качан келбейт. Закатун. Закаватун эмес, закатун. Ошол сыяктуу эле хаятун. Хаяватун эмес, балким хаятун деп алиф бул жерде кандай кызмат өтөгөн болсо, вау ушунун эле ордун аткарып атат деген түшүнүк болуш керек. Хаятун же гадатун. Гадатун, гадатун. Бул көрүнүштө эмес, түшүнүктүү болуш үчүн кыскасы алиф бул жерде ваудун ордун алиф аткарып атат. Гадатун. Түшүнүктүү эле болуш керек. Бул өзү аябай жеңил тема. Я көрүнүшүндөгү алиф жана вау көрүнүшүндөгү алиф деп кыскасы ушундай бир кыска тема бар. Солатун, закатун, хаятун жана гадатун деп окуйбуз. Эмне үчүн могул алиф менен эле жазсак болбойт, сөзсүз вауды жазышыбыз керек же болбосо алифтин ордуна яны жазыш керек деген суроолорду кое турган болсок, бул Кур'ан-ы Каримде буну түшүндүрбөйт, балким бул өзүнчө тил илимдеринде кенен маалымат берет. Биздин максат тил илимдерин, араб тил грамматикасын үйрөтүү болбогондуктан, биз Кур'андын окушун гана үйрөнүп аткандыктан ал жака биз терең кирбейбиз. Эгер жеке кызыккан инсандар болгон болсо, дагы да тереңдеп, изилдеп карап көргөн болсо, буга сөзсүз толук жооп ала алышат. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.